Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Жармабы же жаратманбы? Шайлоо алдында лидерлер алдында топтолуу башталды. Аламан жарышта күчтүү саяпкердин тулпары Маарага биринчилерден болуп келет. Шайлоодо башкы саяпкер эл. Демек карапайым калк өз келечегин өзү татыктуу тандап алары турган иш. Маарага кимдер чыгат? Албетте 75 партиянын бардыгынын эле шайма-шайы барбы? Бүгүнкү учурда кайсы лидерлердин жанына эл чогула баштады? Биринчи, Бишкекте болгон эки шайлоодо тең жеңишке жетишкен Ата журт партиясы бийликке эркеп турган убагы. Мурун Ата журт десе Эркебаев Шүкүрбекти түшүнгөн эл, Ата журт десе Кыргызстанды эмес, азыркы учурдагы камчы чаба турган партияны түшүнүп калышты. Мыйзам боюнча президенттин партияны колдоого укугу жок болгондуктан дос секретардын таасири алдындагы партияга көп адамдар көз артып жатат. Ата журт партиясы Ахматбек Келдибековго ык ташы да мүмкүн. Экинчи, 2010-жылы апрелде убактылуу өкмөт бийликке келген соң өздөрүн эл аралык мааниде мыйзамдаштыруу максатында баш мыйзамды жазышкан. Элдин ою ал кезде конституцияда эмес, ош жаңжалы болуп жаткан учурда референдум аркылуу шашылыш кабыл алышкан. Бул баш мыйзам боюнча батыш таңы улаган беренелер кирип, аларга жаганыш үчүн парламенттик мамлекет болуп калганбыз. Буйруса спикер болом деген үмүт менен баш мыйзамды жазып жаткан Өмүрбек Текебаев атамекен шайлоодо жеңип келет деп үмүттөнүп, ушул жолго түшкөн. Бирок Ата журт партиясы Маарага биринчи келген. Мыйзам боюнча коалиция түзүп, өкмөт башчысын шайлап, мамлекетти башкармак. Тагдырдын тамашасы менен коалиция түзүү убактылуу өкмөт таянган СДПК партиясына берилген. Ал жатындаш Атамекен партиясы жана өзүнүн канынан чыккан Республика партиясы менен биригип түзүүнү чечкен коалиция парламенттен өтпөй калып, мас карачылыктын шооратын кечкен. Бирок ага да моюган жок. Биринчи келген Ата журт партиясына жабышып, экинчи аракети менен эптеп коалиция түзүшүп, өкмөт кураган. Ушул жерден баш мыйзам одонолук менен бузулган. Ош областынан 120 000 добуш топтогон Ахматбек Келдибеков жана Жалал Абад областынан 48 000 добуш алган бул партия өлкөдөгү стабилдүүлүк үчүн коалиция түзүүгө мажбур болгон. Бул партиядан Ахматбек Келдибеков спикер болгон. Бийликтин административдик ресурстары менен президент болуп шайланган Алмазбек Атамбаевдин эң биринчи максаты аны спикерликтен алып каматуу болгон. Учурда Ахматбек Келдибековдун айланасына көп ишенимдүү адамдар топтолууда. Үчүнчү, бийликтин ээринен ар кандай себептер менен жытып калган адамдарда өз электоратын издей башташкан. Мындай кызматынан айрылган аягы жок адамдарга камакта жаткан мурунку президент Алмазбек Атамбаев туу болчудай. Булардын арасында Абдыраимов Туйгунаалыга окшогон Атамбаевдин убагында министр, БШКнын төрагасы болуп жүрүп, Атамбаев бошотуп, аны жеткен жерге жамандап жүргөндөр да бар. Ал сулуу кыздарга гана маек берем деп жүрүп, Чүйдүн губернаторунан да Сооронбай Жээнбековдун учурунда бошогон. Бул топ бүгүнкү бийликке ачык эле каршы чыгып, Атамбаевдин заманында жыргап кеткенсип бийликтин түбүнө жетип, Атамбаевди кайрадан түрмөдөн түп-түз президент кылып алып келебиз деген ойлорун жашырышкан жок. Угушубузча бул топко жылаа басып, Өмүрбек Бабанов да кошулуп, акчалай көмөгүн көрсөтмөкчү. Төртүнчү, көп жылдардан бери бийлик менен тирешип, бирок дайыма экинчи орунду алып калып, бийлик менен кайрадан тирешип, түрмөнүн тузун жалаган Өмүрбек Текебаев Германияга элчи болуп кеткенден баш тартты. Бүгүн андан оолактап качкан Садык Шернияз, Рыскелди Момбеков, Жанар Акаевдин ордун толтуруу үчүн Курсан Асанов сыяктууларга куда түшө баштады. Бирбол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов да ушул жакка ооп жүргөндөй. Бешинчи, 7 шайлоого катышып жеңилиш менен чыккан Адахан Мадумаров деген бар. Баса 7-чи рет 2020-жылдын 4-октябрында чоң жеңиш менен кайткан. Арийне аягы зычууга айланган бул шайлоо жарабай калды. Азыр күчтүү саясатчылар Мадумаровго тишин кайрап турган убагы. Ошондуктан анын тайекке тайын козгошуп, тая жездеси Олимжон акенин ал Орусияда окуп жүргөндө көп көмөк көрсөткөнүн чукуп чыгууда. Мындай кабар шайлоодо махалага гана баш ийип, ким бийликке келсе, ошону колдошкон өзбектерди көп жакшы көрбөгөндөр үчүн майдай жагат. Алтынчы, солтолордо соолуктап турган убагы. Чүйлүктөр толуп кетиптир, Кудайакы бир да солто жок. Ошол үчүн ага сабасын көтөрүп, эштектин тукумдары да жарышка чыккан. Булар солтонун намысы үчүн бириккени менен Аламан байгеде жеңиш көрүнбөй тургандыктан кайсы топко кошулар экен. Өлкөдө парламенттик шайлоо жакындаган сайын саясатчылар дагы эл дагы жанданып баштады. Айрыкча карапайым калктын бул ирет акыл калчап тандоо жүргүзөбүз дегени жакшы жышан катары бааланууда.
Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет демекчи. Элдин дагы көзү ачылып бүттү. 2010-жылдан берки шайлоолордо жалаң капчыктуулар казгырылып, аларды шайлап келишсе, эми алардан майнап чыкпаганына ынанып, бул жолу өлкөнүн келечегин акча менен эмес, акыл менен тандап, билимдүү, иш белги лидерлер баштаган партияларга добуш беребиз деп айтып жатышканы кубантууда. Ал эми бүгүнкү күндө парламенттик шайлоо жакындаган сайын саясаттын казаны кайнап, шайлоонун шаңы башталып кетти. Айрыкча бийликке ыктаган талапкерлер эмитен эле ымаалашып, белгисиз партиянын тегерегине бириге башташты. Кээ бир партия лидерлери бизди эл колдойт таризинде кеп таратып, кошоматтанып, коюн союп келишет. Электораты жок көчөдөн эле бир партияны алып чыгып, акчанын таасири менен өткөрүп алышабы? Алар ыктап, жандалбастап жаткан саясатчыларды, учурдагы депутаттарды карап көрсөк, баары эле азуу, кашаң аттардай. Алар мекен жүгүн татыктуу көтөрө алышабы? Бул жагынан алганда эл аларга ренжип турганы жашыруун эмес. Ошондуктан эл өзү татыктуу тулпарды таптап чыкканы калды. Быйыл эң орчундуулардын бири парламенттик шайлоо. Саясаттын курчуп атканы да шайлоого байланыштуу. Эл саясатташат, өйдө ылдый убадалар берилет. Кайым айтышуу, сын пикирлер көбөйөт. Саясат эмнеге курчойт? Буга бир нече факторлор бар. Соц тармакта отурган жаштар коомдогу коррупциялык, экологиялык мыйзам бузууларды, сот системасындагы терс жагдайды, реформа болбой кашаңдап аткан маселелерди, укук коргоо органдарындагы жат көрүнүштөрдү алып чыгып атышат. Булардын баары биригип шайлоого таасир этип, саясий кырдаалды күчөтөт. 2021-жылды саясий күрөштүн, тирешүүнүн жылы деп айтабыз. Аны сал шайлоо бүткөндөгү жыйынтыгыда нааразычылыктарды жаратат. Шайлоо ачык, таза, тез, мыйзам чегинде болсо бир жөн. Эгерде бийлик кандайдыр бир партияны сүрөп чыгарам, өткөзөм деп административдик күчтөрдү колдонуп, мыйзам бузуулар байкалса, оппозиция чыгып, саясий атаандаш көз карашта жүргөн саясатчыларга кысым көрсөтүп, буларды четтетебиз десе, анда чоң саясий тобокелчиликке жол ачып коет. Аты жок партияны алып келип, ушул утуп келди десе, же анын тарыхы, программасы, идеологиясы, лидери басып өткөн жолу болбосо, мындай элдин ишеними кетет. Өкүртүү убадаларды берип, элди алдап, азгырып келип алган партиялар азыр эмне болуп жатат? 2-3-5ке бөлүнүп, ичара бирин-бири жекирип атышат. Анткени партиянын идеологиясы жок, программасы болбогон. Алар бир принцип үчүн күрөшкөн эмес. Мындайды элибиз түшүнүп, тандоо капчык менен эмес, акыл менен болуш керек экени билүүсү шарт. Азизбек Келдибеков, Nazar News, Чекит KG. Лондондогу уюм кыргыз алтынды ишенимдүү компаниялардын катарынан чыгарды. Мындай тизмеден чыгып калышы кыргыз алтындын эл аралык баалуу металлдар рыногуна чыгуу жолуна бөгөт коюшу мүмкүн. Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы кыргыз алтын ишканасын ишенимдүү жеткирүүчү компаниялардын тизмесинен чыгарды. Мындай билдирүү уюмдун расмий сайтына жарыяланды. Аталган чечим 17-сентябрда кабыл алынган. Анда ишкана жоопкерчиликтүү жабдуу программасынын талаптарын аткарбаганы белгиленди. Бул күндөн тарта аффинаждык заводдун продукциясы талаптагыдай жеткирүүчү катары кабыл алынбайт деп жазылган билдирүүдө. Мындай тизмеден чыгып калышы кыргыз алтындын эл аралык баалуу металлдар рыногуна чыгуу жолуна бөгөт коюшу мүмкүн. Ири банктар LMBA тизмесинде турган заводдордун продукциясына артыкчылык берет. Кыргыз алтын ишканасы азырынча бул ассоциациянын маалыматына комментарий бере элек. Кырдаал тууралуу. Июнь айында LMBA кыргыз алтын тарабынан алдамчылык жасалышы мүмкүн делген фактыны карап жатканын билдирген. Анда канадалык Centara Golding компаниясы уюмдун иликтөөсүн кубаттай турганын айткан. Кыргыз алтынды толугу менен кыргыз өкмөтү көзөмөлдөйт. Мындан улам алардын $29 миллион каражатты жасалма төлөм инструкциясын колдонуу менен чыгарып кетүү аракети. Азыркы администрация жана аны менен бирге иштешип жаткандар биздин келишимди бузуп, кумтөргенин экспроприациялап, активдерин басып алышын бир мисалы болуп саналат деп жазылган маалыматта. Буга чейин The Wall Street журнал каржылык кызматтарды көрсөтүү менен алектенген америкалык StoneX Group Inc. компаниясы кыргыз алтын аксын $1 миллион сотко бергенин жазган. До арыз Лондондогу соттордун биринде каралат. Басылманын маалыматына караганда, үстүбүздөгү жылдын май айында кыргыз алтын жарым тонна алтындын жеткирилишин үзгүлтүккө учуратып, $29 миллион алууга аракет жасаган. Кыргыз алтын мындай дооматтар чындыкка дал келбестигин айтып келет. Булак, Спутник, Чекит KG. Ирина Карамушкина мурунку бийликте, азыркысы да Атамбаевден коркот. 17-сентябрда Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери анын Кой Таш айылындагы резиденциясында чогулушту. Анын айтымында Алмазбек Атамбаев күчтүү оппонент. Ал 3-жыл түрмөдө отурганына карабай, мурдагы бийлик өкүлдөрү дагы
азыркы бийлик дагы ушул күнгө чейин андан коркушат. Бардыгы болуп Атамбаевге каршы 10 кылмыш иши козголгон. Баарын эле анын мойнуна ээлип, бардык нерселерди экстремалдуу кылып коюшат. Эмне үчүн ал Кыргызстандын президенттеринин баарына жооп бериши керек, дейт Карамушкина. Булак прогресс чекиткейи.